Урматтуу угарман, Айлампа программа Марал радиосу өз уктурууларын улантат. Кече, бүгүн, эртең программасы аркылуу алдыдагы 1 саат ичинде микрофондо Майраш Базлакунова болот. Бүгүнкү программабыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-чү жана 5-чи чакырылышынын депутаты, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын курулушуна эмгек сиңдирген ишмер Нарымбек Молдобаев. Нарымбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Рахмат, саламатсызбы. Адатта ушул саясат жөнүндө бир ачык маекке чакыруу алдында мен сизге белгиледим. Бүгүн бир ачык маек кылалы депчи. Эмне жөнүндө ойлонуп келдиңиз? Мен жалпы эле Кыргызстаныбыздын бүгүнкү күндө болуп аткан ички саясаты жана сырткы саясаты боюнча, элибиздин келечеги боюнча бүгүнкү күндө кандай адамдар бийликте турат, элдерибиз аларга ишенеби, ишенбейби, ишеними канчалык деңгээлде болуп атат. Ошондой нерселерди ойлонуп туруп келдим. Жогорку Кеңеште багы эл өкүлү катары иштеп турганда сизден интервью алган журналисттердин саны аябай көп болсо керек. Ал эми бул депутат катары кызматыңызды өткөргөндөн кийин азыр журналисттер көбүрөөк кайрылышабы? Тигил же бул маселе боюнча оюңузду угуу үчүн? Туура, мурун эгерде бир 10 чакты журналист аркаман түшпөй жүрчү да, күнүгө келчү. Күнүгө жок дегенде 5-и келип, анан маек алат электечи. Мен айтчумун, эмне себептен менден маек алган атасыңар, бөлөктөрдөн деле албайсыңарбы? Десем, сиз биздин киши болуп калдыңыз деди. Аны айткан жанагы ушул жерде BBC-нин представитель айтып калды. Мен айттым, качантан баштап мен BBC-ге бир мүчө болуп калдым элем, бул эмнеңер? Десем, жок, парламентте бир 10 чакты эле киши болот дейт, сүйлөгөн. Орусча, кыргызча бирдей сүйлөгөн, өзүнүн оюн толук түшүндүрүп берген. Анын үстүнө журналисттерге ачык анан ошолордун ичинен жалгыз ошо биз сизди көрөбүз, ошо 10 чакты кишиге кирген. Ошондуктан ар дайым биз аркаңыздан ээрчип жүргөнүбүз ошол деген жоо эсимде да. Туура кийин саясаттан депутаттыктан кеткенден кийин андай аркаман чуркап интервью алам деген журналисттердин саны кескин азайды. Бирок дагы эле болсо чакырышат, дагы эле болсо ушу маек куруп бергенге чакырышат, интервью алышат, гезиттерден да эле чыгып жүрөм. Нарымбек мырза, мына мен билгени сиз Жогорку Кеңештин 4-чү жана 5-чи чакырылышында иштеп тургандыгыңызда палатадагы бир абдан активдүү депутаттардын катарын толуктачу элеңиз, өзүңүздүн позицияңызды ачык билдирип жүрдүңүз. Андан кийин мындай бир подпольеде жүргөндө эле саясат жөнүндө пикириңизди айтпай, дайынсыз болуп кеттиңиз да, же саясаттан биротоло кеттиңизби, же акырында камынып кийинки Жогорку Кеңешке келейин деген оюңуз барбы? Эгерде ачык айтсам, мен саясаттан кеткен жокмун. Кетейин деген оюм жок. Эгерде ошол эле Черчилль убагында айткан, саясат бул ылай экен, баткак экен. Бирок кээде так ошол ылайга жатып алып оонагың келет деген сыяктуу. Мен дагы саясат боюнча өзүмдүн көз карашым бар. Саясат бул бал. Бирок татып даамын алгандан кийин, денеңе сиңгенден кийин ал ууга айланып калат экен. Денең бүт ууланып калат экен. Муга бир кирген киши уже кете албай калат экен. Мен ушул экени түшүндүм. Ошондуктан мен жашым өтүп баратса дагы кете албай атам. Анткени дагы эле ойлорум бар, дагы эле элге айта турган, түшүндүрө турган, элиме кызмат кылып бере турган дали күчүм бардай өзүм сезем. Айтылбай калган ойлор, иштелбей калган, жазалбай калган иштерим дагы эле бардай сезем. Ошондуктан кетким келген жок. Мен билгени, эгер жаңылбасам, сиз Ата журт партиясында мүчө элеңиз. Анан бирок 2015-жылы болгон парламенттик шайлоодо сиз Эмгек партиясы аркылуу багы Жогорку Кеңешке келүү үчүн ат салыштыңыз. Эмне үчүн мындай тандоо болуп кетти? Ал мындай болуп калды. Сизди тарынтыштыбы же сиз аларга тарындыңызбы? Жок, мен тарынган жокмун, тарынткан деле жок. Ата журтка бир 4-чү, 5-чи списокто мени чакырышкан. Мен баргам, туура. Мен барганымды көп кишилер туура эмес көргөн. Бирок барып депутат болуп отурганда ал жерде бизди чындыгы эле ушу бийлик кадимкидей эле
ар бир партияны бөлүп жарган сыяктуу, мына азыр деле бөлүп жарылып атат го. Ошол өңдү 5 кишини ата журттан чыгарышкан да. Бийликтер ата журттун күчүн бир алсыз кылыш үчүн. Анан айла жок биз чыкканбыз. Анын ичине мен, Коркмазов, Шын, Иманалиева, Бахадыр Сулейманов, бешөөбүз биз чыкканбыз да. Анан чыккандан кийин биз же ар эмес. Сиздер каршы тура алган жоксуздарбы бийликке карады? Ошол 5 киши макул. 5 кишини биринчиден бизге такыр бөлөкчө түшүндүрдү да. Ата журт деген мындай партия, тигиндей партия, булар мындай келген, тигиндей келген, булар плас. Силер болсо таза кишисиңер, булганбагыла деди да. Биз ишендик да. Биз ишендик. Анткени мынакей карап көргүлөчү, мындай фактылар бар деп алар айтты. Анткени андан мурун эле Ар намыс партиясынан жанагы 10 кишини да ошентип бөлүп кеткен да. Алардын дагы атын жанагы 10 негритят деп. Эсиңерде ошондой кылганда ошол өңдү бизди ушу бөлүп чыгарды, биз чыктык. Бирок таарыныш эч кандай болгон эмес бирибизге. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн биз ушундай бир иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол Эмгек партиясы. Эмне үчүн Эмгек партиясы жеңишке жетише албай калды? Дегеним, каржылык ресурсуңуздар деле жаман эмес эле, Салымбековдун ысымын эле атагандачы. Анан эмне түрткү болду ошо жеңилип калышыңыздарга? Жеңилип калганга мен өзүмдүн оюмду дагы эле айтайын. Эгерде чынын айтса, мен мисалы үчүн бир күнү Атамбаев, анда президент эле киши мени чакырып айтты. Байке деди. Сиз биздин СДПК менен барыңыз эмки шайлоого. Чогуу баралык деди. Мен макул дедим. Макул дедим, өзүм суранган эмесмин. Күндөрдүн биринде эле Салымбеков чакырып калды, ал экөөбүз чукул дос болобуз. Ал айтты, ушинтип мен да бир партия ачып, мен дагы чоң саясатка кирейин деп атам. Сен биздин партиянын башына болбойсуңбу деди. Анан мен аябай кубандым да. Бир чети досум, экинчиден ушу бир топ бир чачылып жүргөн саясатчылардын башын бириктирсек жакшы болор эле деген ойдо мен макул дедим. Списканын башына эң эле биринчи менин фамилиямды жазып алыптыр. Экинчи Муралиевди жазыптыр, анан үчүнчү кылып өзүн жазып алыптыр. Мен айттым, жок, Аскар, партия сеники. Мени бир 4-5 эле кылып жазып кой. Мен башына жазганым болбойт деп мен сурандым. Анан мен ошол бир 4-5 кылып жазды. Анан шайлоого барууга туура келди. Шайлоого бардык. Шайлоодо үмүтүбүз чоң эле болчу. Утуп алгандай деле болчубуз. Мына эгерде 7% керек болсо биз 6,4% алдык. 0,6% жетпей калды да, мындайча айтканда 11 000 адам жетпей калды. Бирок биз угушубузга караганда ушу бөлөк партияны өткөрүш керек болуп калган экен. Алмаз Шаршеновичтин багы суранычын эмнеге четке кактыңыз? Мындай бир оорчулук болгон жокпу? Жок. Мен же кеңешип кесип ошол ишти жасадыңыз? Мен четке каккан жокмун. Эми бул жерде ал жанагы Эмгек партиясы деле ошо бийликке бир туташ партия болмок экен да. Анан аларга кеңешкенде мен фамилиямды окуп одобрение кылган экен да. Ак үйдагы. Ошондуктан анан кайра менен биякта болуп турам, тияка барайын деп мен жулунган жокмун, уят дегенсип бир эле позиция менен болдум ошол. Азыр эми сизди биз кайсы партиядан деп билсек болот? Эмгек партиясындасызбы же ата журттасызбы? Мен Эмгек партиясындамын казыр. Чукулда политсоветтин чечими менен мени убактылуу ошол партиянын лидери кылып дайындашты. Аны пока эч ким биле элек, чукул арада оголуп билинер. Мен катар алдын айтып коеюн. Анан Эмгек партиясы, бирок биз түшүнүп атабыз да, азыркы келечекте боло турган шайлоодо уже жалгыздаган партиялар эч кандай бир ийгиликке жетпесине көзүбүз жетип атат да. Мисалы үчүн көрдүк, Акшумкар партияны көрдүк. Аябай катуу чоң аракет кылып атып, ошондо дагы бир болгон 40 000 голос алып калды. Эгерде эртең мындай боло турган болсо, дагы
биз эч нерсеге жетпейбиз. Эмгек дагы талаада калышыктымал. Ошондой замандаш деле мисалы үчүн эч жерге илинбей калгыдай. Ошондуктан мен түшүнүгүмдө азыр көп партиялар биригип, ошол эле Ата журт партиясы, ошол эле эмгек, менин көз карашымда да, ошол эле замандаш, Ак Шумкар жана бөлөк партиялар биригип, азыр бул боюнча сүйлөшүү жүрүп атабы? Жүрүп атат. Андай болсо, мисалы баягы кыргызда жакшы сөз бар го, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегенчи, бардыгы эле мен билгени ошол партиялардын башында турган лидерлер же болбосо каржылык жактан камсыз кылып аткандардын амбициясы абдан күчтүү. Алар биринчи болгусу келет, алар лидерликти бергиси келбейт, алар рулду башкаргысы келет. Анан кыйын болбойбу? Эң туура айтасыңар, бирок мындайда калыстык бар жердечи эч кандай өйдө ылдый болбойт. Ал үчүн калыстык болуш керек. Мисалы үчүн. Ошол лидерлердин калыс экендигине ынанасызбы сиз? Мен ынанам. Анткени башынан башталып сүйлөшүлөт да, мынтилет. Баарыбыз тең эле ушул саясатка баратабыз. Саясатта а жерде өзүбүздүн аст-уста койгон программабызды ишке ашыралык, элге кызмат кылып берелик деген оюбуз бар. Ал деген бийлик деген сөз. Бийликке жетмейинче биз өзүбүздүн убадабызды элдин астына биз аткара албайбыз. Бийликке жетиш үчүн баарыбыз тең эле биринчи болгубуз келет. Кел мындай кылалык, эл тандасын, оңойлал. Мисалы үчүн да ошол эле партиянын, бириккен партиянын лидери болуш үчүн мындай кылалык. Баарыбыз тең жанагындай сопредседатель болобуз. Ким өзүнүн регионунан көбүрөөк добуш алып чыкса, ошого беребиз лидерликти. Анткени аны ошончо колдогон адамы бар экен, ошончо электораты бар экен. Калыс бололук. Бул бир акча жагынан дагы тең чыгарышалык. Анткени шайлоого каражат керек, каражатсыз ал болбойт. Анан жок, мен акчам көп, ошондуктан мен башында болушум керек деген сөз, ал калыстыкка жатпайт. Тең бололук, тең баралык, барлык жерде тең бололук. Мен ойлойм, ушу калыстык болсо абдан туура болот. Мен баары көбү менен сүйлөштүм. Эң туура көрүштү ушул менин сунушумду. Мисалы калыстык десеңиз, эске түшүп атат, Ташиев, Келдибековдордун бардыгы бир партияда эле да, анан ортодогу ажырым же пикир келишпестиктер соңку учурда эмнеден келип чыгышы мүмкүн анда? Мисалы үчүн алардын ортосунан эч кандай ажырым болгон жок. Менин түшүнүгүмдө Ташиев бул сапар СДПКга чуркаган себеби бийликке ыктап кетти деген. Жок, андай болгон жок. Ишенип коюңузчу, андай болгон жок. Бул аны алдап кеткен жана Бабановду эптеп өткөрбөш үчүн кошулуп СДПК менен иштешти. Так бул Ата журттан алыс барбаган бала. Азыр деле ал Ата журттун байрагын көтөрүп атат. Эң туура, так ошондой. Сиз угуп жаткан кечээ бүгүн эртең программасы биздин студиянын мейманы Жогорку Кеңештин 4-чү жана 5-чи чакырылышынын депутаты Нарынбек. Таасириңиз саясий чөйрөдө канчалык, мисалы, таасириңиз азайды деп айта алабызбы же азыр тулпар тушундабы? Мен өзүмдү саясатчы деп сезем. Тулпармын деп айтсам мактангандай болуп калам, ал туура эмес. Но ошол бир топ партияларды, бир топ кыйын инсандарды бириктире алам деген мен толук ишенимим бар. Мен ойлойм, бул абдан чоң күчкө деп. Өзүң ишенген. Жогорку Кеңешке азыр баягы парламенттик шайлоо эртең болот, 2020-жыл өзүнүн мөөнөтүндө болот деген сөздөр ушунчалык мындай катуу жүрүп жатат. Анда ушул учурда сиз кайрадан парламентке келиңиз келеби? Кайрадан өзүңүздү депутат катары көрүңүз келеби? Мен айтып атам, мен эми өзүмдүн жашымда бийликке барып, анан өзүмдүн элге берген, мисалы үчүн убадамды аткарыш үчүн бир министр болгонго мен жашым өтүп кетти. Ал болбойт. Анан парламентте отуруп өзүмдүн оюмду, өзүмдүн кызматымды жасаган мен колуман келет деп ойлойм. Азыркы 6-чы чакырылышка мен канааттанбайсыз. Канааттанган жокмун да. Эмне үчүн?
профессионалдуулук жагынанбы же болбосо мыйзамдарды кабыл алуу жагынан жакшы натыйжа бербей жатабы? Негизги баягы сизди канааттандырбаган өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат анда? Көп маселе. Бул жалгыз эле бир нерседе эмес. Мисалы үчүн мен мындай айтып кетейин. Кыргызстан партиясы. Бул СДПКга чукул партия эле. Башында Канат Исаев турган. И Шаки эле. Шакиден ал жерде бир эле мисалы үчүн Алмаз Батырбеков калган сыйт да. Ошентип бир эле Кыргызстан бир экиге бөлүнгөндөй көрүнүп турат. Бул ачык. Азыркы учурда фракция ичине бөлүнүп атат деген. Мисалы үчүн ошол СДПКны биз деле көрүп атабыз. Ичинен бирөө чыгып кетти, экөө чыгып кетти. 4-5-ин кызматтан кетирди, өзүнүн ичинен эле булар деле бирге албай атышат. Муну элдин баары эле көрүп атат, билип атат. Ошондой эле мисалы үчүн Ата Мекен партиясын алсак, мурунку Текебаевдин тегерегиндегилерде мисалы үчүн ошо Текебаев цык болуп аткандардан бул мен билгенден Аида Салянова, Шыкмаматов, Никитенко лар эле да. Туура, берки Нышановдор болсо таптакыр эле бөлөк жакка кетип эле ачык эле иштеп атышат. Ошондой любой партияны карап көрсөңөр, бул жерден бир болгону мындай бирдиктей болуп турат. Эч жакка неметпей, коалиция башчысында болгондон кийин бир болуп турат. Ошол эле тиги немени карап көргүлө, тиги өнүгүүнү. Тегерегинде 3 эле киши калды, Бакыттын, Төрөбаевдин. Алар да бөлүнүп кетти. Эми Бакыт Төрөбаевдин соңку позициясы коомчулукка белгилүү эле болуп калды көрүнөт, Бирок ошого байланыштуу баары эле бир партия единый болуш керек эле да. Башы кайда болсо, аягы деле ошо жакта болуш керек эле да. Ичинен чачылбай, бөлүнбөй, 2 жаат, 3 жаат болбой. Азыркы учурда мына өзүңүз билгендей эле СДПК партиясынын курултайын коомчулук күтүп жаткандай таасир калтырат да. Өзгөчө муну саясатчылар, политологдор кандай болот болду экен деп ар кандай жоромолдоп жатышат да. Жогорку кеңештин таркашы мүмкүн деген пикирлерге кандай карайсыз сиз? Мындай да эми мынчалык карманный деп коет, чөнтөк парламентте 6-чы парламентте болгон эмес да. Бул азыркы парламент наоборот бүгүнкү президенти да баарын тең канааттандырган парламент. Бирок ошондой болсо дагы бийликтин даамын сезип калган кишилер ушул парламент тараса экен деген ден 2/4 да. Ойлогула Молдова ошону каалап аттыр деп жок. Сиз деле каалап атасызбы? Бирок оюңузда кандай? Таркаса экен деген ойдосузбу? Иштеп көрсүн. Мөөнөтүнө чейин чыгып көрсүн. Бирок мөөнөтүнө чейин чыгарбай коюш ыктымал деп ойлойм. Анткени сиз суроо бердиңиз, СДПК партиясынын съези февралда болот, эми апрелде болот деп атат деп. Мисалы үчүн парламентти таратчу 2 эле конституцияда 2 эле жол бар да. Бир жол президент премьер-министрди сунушташ керек. Эгерде парламент каршы болуп аны өткөрбөй койсо, 3-чү сапар өткөрбөй баратса анда президент же премьерди тандап парламентти таратыш керек, же бөлөк чыгыш керек да. Мына бир жол. Экинчи жол самороспуск деп коет. Өзүлөрү таратат. Мисалы үчүн жанагы СДПКнын съездинде возможно мүмкүн ошол өзүнөн өзү биз чыгып кетелик. Биз жаңы күч менен баралык, бирдикте бололук. То биздин арабызда мындай туура эмес да кишилер көп болуп кетти деген ойдо мүмкүн чыгып кетип таптакыр эле парламенттен СДПК. Мүмкүн ошондо тарап кетиш ыктымал. Бирок ага жол бербегенге дагы күчтөр бар деп ойлойм. Кандай ойлойсуз? Негизи саясатчылардын көз карашынын мындай кырдаалга жараша улам тез өзгөрүп турушу бул мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүшпү же бул дагы сизге жатпы да? Дегеним кече бир эл өкүлү менен сүйлөшүп отурсаң башкача сүйлөдү эле, бүгүн аны менен сүйлөшсөң башка ойду айтат. Кече сиз ушуну айттыңыз эле го десең, эми ал кече болчу да деп кыйтышат да. Жок. Мындайда жигитке бир саясатчыга деле бир туруктуулук, позициянын бекемдиги мындай көрүп бере турган көрүнүш болсо керек. Конечно. Мисалы үчүн адам саясатчы эмес, жөнөкөй эле адам бир сөздүн бир күндө 3 маал
өзгөртүп турса, айтышы, ага жадагал сөзүнүн аялы ишенбей калат. Бала бакырасы ишенбей калат. Жоро жолдоштору тегерегинде бирөө ишенбей калат. А саясатчынын сөзү абдан бир болуш керек. Элдин астына чыгып сүйлөгөн сөзү болобу, мейли телевидениеден чыгып сүйлөгөн, мейли парламенттен сүйлөгөн сөзү саясатчыныкы бир гана болуш керек. Көз карашы бир болуш керек, өзгөрбөш керек. Менин түшүнүгүмдө. Эгерде аныкы ою туура эмес экенин эл далилдеп кетсе, анда көпчүлүккө, конечно, өзүнүн партиясына баш ийиш керек. Эч кандай жанагындай эки жүздүү болбош керек. Анда эл ишенбейт. Канчалык адам бекем болуп, канчалык сөзүнө туруктуу болсо, ошондо ал эл ошону ээрчийт. Мен жанагындай саясатчыларды вообще саясатчы ордуна көрбөйм. Алардын орду саясатта эмес. Эки сүйлөгөн кишилердин бир сүйлөш керек. А вот кечөө душман болуп жүрүп, бүгүн дос болгон саясатчылар, бул уже туура эле нерсе да. Анткени алардын ортосунда личный эч кандай душманчылык жок. А бирок саясат боюнча көз караштары же окшош, же карама каршы болсо, ошолго байланыштуу булар ушундай болушат да. Бул жерде аларды туура түшүнүш керек. Кечөө мисалы үчүн кыйын болуп атты эле Текебаевди алалык. Бүгүн баштын иш түшкөндө бул азыр баштын иш түшкөн бөлөк саясатчылар менен бир болгусу келет. Анткени эптеп акташып, мынтип кайра бийликке барганга аракет кылыш керек. Мисал дейм да. Айтыңызчы, мисалы, сиз дайыма ушу кадрлар бардыгын чечет деген ойду айтып келе жатасыз да. Эгерде колуңузду баягы көкүрөңүзгө коюп айта турган болсоңуз, анда чарбачыл адам катары, бул өндүрүштө иштеген адам катары бүгүн өкмөттүн жасап аткан жумушуна жеке купулуңуз толобу? Эми жалпы өкмөттүкүнө баарын мен туура эмес деп айта албайм. Айрым арасында министрлер бар, өзүнүн иштерин таптакыр билбеген. Мен эми бул жерден айтканда уят болот, туура эмес. Но бир топ министрлер бар. Аны эл деле абдан жакшы билет. Өзүнүн фамилиясын жакшы айта албаган, элдин астына өзүнүн оюн түшүндүрүп бере албаган, астында бир максаттары жок. Ушундай бир жетекчилерди биз көрүп турабыз. Мисалы, кечээ эле болгон ТЭЦ окуясы боюнча айтып отурса толтура сөздөр. Бул шалакылыктан болдубу же бул жерде коррупциянын бир учугу уланышы мүмкүнбү, эгер иликтей келсе? Мен мына баягы күнү Рыспаев, Кожобек Жайчиев сөз айтпадыбы? Муну министр энергетика ал убакта өзүнүн партиялашы азыр Осмонбек Артыкбаев жөнүндө айтып атасызбы? Артыкбаев эле жазады деп айтып атат. Байкасаңар, экөө бир партияда, экөө бир СДПКда. Вот менин эсимде 2000 канчанчы жылы эле 14-жылы же 13-жылдарго мени чакырып калды. Кытайга барып келбейликпи деп Осмонбек. Эмнеге десем, жөн эле кесе алып тиги бу деп. Мен жок дедим. Мен билем да. Кесе алуу үчүн чакырдыбы же TBI компаниясынын лобби жасаш үчүн бармак белеңиз? Көрсө ошон үчүн экен да. Анткени аны эмне ачык айтпай атасыз? Жок, мен башында мага айткан жок да. Жөн эле барып бир компанияларды көрүп келелик. ТЭЦ оборудованиясын чыгарган компания экен деп. Оборудование чыгарган компания. Булар өзлөрү ТЭЦти куруп, жана монтаж кылган компания эмес экен булар. Булар оборудование чыгарган компания. Мына ошол. Андан мурун эле мен бир энергетик менен сүйлөштүм. Ал айтты. Мындай деди да. Биздин ТЭЦ деди 5 миллиард киловатт электр энергия чыгарат деди. 5 миллиард. Эгерде токтогул кез 16-ны чыгарса, бул ТЭЦ 5 деди. Бирок мунуку себестоимость кымбат деди да. Азыр бир топ турбиналар иштебей калды. Мурун деди ТЭЦтен жанагы жылуулук сатып, анан ызык суу саткан үчүн ТЭЦке түшкөн акчанын 3/1 бөлүгү деди отун сууга кетчү деди, мазут менен көмүр алчылык деди. Экинчи бир бөлүгү деди
бюджетке кетчү деди, и үчүнчү бир бөлүгү өзүн ремонт кылганга кетчү деди. Ошол энергетик айтты. Азыр электр энергияны кымбаттатпаса болбойт деди. Канчага десем, жылына 10% деди. Эми 10% болгондо жакшы болот. Тариф жөнүндө айтып атасыз, тарифти көтөрүү маселеси. Антпесе бизде көп бир топ трансформаторлор бар, аларды алмаштырыш керек деди да. Абдан жакшы айткан. Анан ошол айтты, 250 миллион доллар керек деген ушунун ремонтуна. 250 миллион доллар. Анан эле тигилер барып келди. Барып келгенде эле 386 миллион доллар жөнүндө кеп болуп калды. Мен ошол жерден тура эле кыйкырдым. Жок, сиз ал кезде жогорку кеңеште депутат элеңиз да, анан ошондо эмне үчүн депутаттар ушунун баарын кылдат иликтеп чыккан жок элеңиздер? Эмне кетип атат деп мындай? Биз кантип кылдаттыгы иликтебиз, уксаңар, анткени алар менен кошо барып келген бир топ депутаттар болгон. Кошо барып келген. Алар келип эле, ой, бул абдан жакшы экен, биз көрүп келдик. Кудай ыргандай сонун компания экен. Буларды өзүлөрү да акча бермей болду, өзүлөрү да иштемей болду, өзүлөрү жазамай болду деди. Анан биз бул жерде үйдө отуруп эле. Анан эле жок, ал туура эмес деп кантип айтасың? Алар биз көрүп келдик. Анда ура деп эле кол көтөрүп бердиңиздер. Жок, ура, мен чуркап чыгып айттым. 250 миллион доллар курулат деп мен уктум элем. Каяктан 386 болуп атат дедим. Анткени Балкыбеков учурунда, Сапар мырза, Сапар мырзанын учурунда жанагы 3төн 1 бөлүгү ТЭЦке жетпей алды деп айтканда ремонтуначы. Түз эле Максимдин чөнтөгүнө кетип атат деп. Бир энергетик айтканда. Анан ошондо эле мен, андай болсо, мен Балкыбековго айттым, сен Кыргызстан үчүн бир феномен жигит болуп жаралдың. Эртең сени Кыргызстан Бишкектин эли 7 тукумга чейин каргайт деп. Ошентип айткан сөзүм мына интернетте дагы эле бар. Издесе мен чыгып сүйлөгөндөр. Ошондой болгон учурлар. Эми азыркы ТЭЦтеги түзүлгөн кырдаалга ким жооп бериш керек? Бул жерде мисалы азыр депутаттык комиссия түзүп коюшту да. Анан ушул комиссиянын мындай иликтөөсүнөн бир тыянак чыгарына ишеним арта алабызбы? Анткени эмнегедир баягы коомчулукта да ушул пикир аябай кызуу талкууланып атты. Депутаттык комиссиябы же мамлекеттик комиссияны дароо түзүш керек болчу депчи. Биздин депутаттар дагы ал ТЭЦке өзүңүз жакшы билесиз, 2 күн, 3 күндөн кийин анан барышпадыбы? Казыр деле кеч эмес. Ошол 386 миллион доллардын ар бир тыйынын карап көрүп, каяка кеткенин, эмне кылганын. Анан ошо договорду карап көрсө, ким подключать этмегеле курулуп бүткөндөн кийин. Анткени монтажда эми испытание деп коет. Ошолордун баарын испытаниядан кийин ввод в эксплуатацию баарын жасаганда ким жазамак эле. Ошо контрактта бүт баары көрсөтүлөт. Азыр да кеч эмес. Ар бир акчаны иликтеп чыкса болот деп ойлойм. Азыр деле кеч эмес. Макул, чындыкты айтып атасыз, бирок ошол сиздин ишиңизге кедергисин тийгизген учур болгон жокпу? Айтканым, көпчүлүк ишкерлер мындай сен мага тийбе, мен сага тийбейин деген позицияны карманып келишет да, өзгөчө бул саясатта жүргөн адамдар. Мунун бир мисалы катары эле жакында Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун бардыгынан кол шилтеп баш тартышын мисалга тартсак болчудай да. Мен ооз кесир болбосун. Ушунча жашадым, ушунча ооруну башыман өткөрдүм. Өмүрүмдүн теңинен көбү больницада өттү. Өлүмдөн деле коркпойм. Көп болсо бир атып кетер. Болгон ошол. Бирок мен бийликти жамандап, бийлик кетсин деп аткан жокмун да. Мен революцияга бирөөнү чакырып аткан жокмун. Мен бийлик менен кармашып аткан жокмун да. Болгондой айттым. Жанагы 386 миллион менен 250 миллиондун ортосуна айттым. Аны депутатский комиссия иликтеп көрсүн деп атам. Мүмкүн чындык эле ошондойдур. Мүмкүн. Мен баланча бирөө жеп алды деп айтып аткан жокмун. Бирок чындыкты ар дайым айткым келет. Мурунку азыркы президенттер менен болгон мамилеңиз жөнүндө сурасак эмне деп айтар элеңиз? Мен болгондой айтсам, Акаев менен эч мамилем болгон эмес, эч кандай болгон эмес. Туура анын колунан сыйлык алгам. Биринчи почетный грамотаны ал кишинин колунан алгам. Ошондой бир кол кармашып биринчи жолу көргөм, андан кийин ал киши менен көрүшкөн эмесмин. Экинчи президент Бакиев менен мен тааныштым, уже депутат болуп калгандан кийин.
ушундай көп сүйлөп, көп чындыкты айткан үчүнбү же эмне мени бир эки жолу кабыл алган болгон, бирок жалгыз эмес, топ депутаттар менен кабыл алган. Андан да бир учурунда сыйлык алган. Бирок ал кишиге чындыкты айта алган жоксузбу ошол кездеги? Алдан көп айтчумун. Ошол учурдагы ошо 5-сазывда мен, Молдашева, Летова, Динара Молдошева жөнүндө айтып атасыз. Динара Молдошева, Летова, анан Садыков, Мамасалиев деген. Бардыңыздар ак жолдон. Ушу ак жолдо болчубуз, төртөөбүз тынбай болгондой айтчубуз. Болгондой. Эч коркпой, үркпөй. Таң калчу. Ошондо оппозиционный партия СДПК болчу. Иса Өмүркулов, Роза Отунбаева. Таң калчу мен ошол учурда сүйлөгөн сөздөрүмдү. Абдан катуу күндө чыгып сүйлөчүмүн. Кийинки президенттер менен мамилеңиз кандай болду? Кийинки президент менен Атамбаев менен дагы ошол депутат болгондо тааныштык. Ал киши менен абдан жакшы болдум. Анткени ал киши мени байкедечү, качан өзү даже чакырчу кабыл алганга мен көп барчу эмесмин. Мага керек болуп калганда бир-эки маселе менен кеңешчү маселелер болуп калганда кирем деген күнү ошол күнү кабыл алып, ошол күнү кабыл алып жакшы мамиле кылчу. Мага мамилеси абдан жакшы болчу. Отунбаева менен эч кандай мамиле болбой калды, анткени анын учурунда деле биз шайлоого даярданып калдык. Сооронбай Жээнбеков менен мен иштешкен жокмун эч качан. Эч жерден соприкасоваться эткен жокпуз. Сиздин басып өткөн өмүр жолуңузга карасак, 17 жашыңызда качегарлыктан эмгек жолуңузду баштаган экенсиз. Бирок мени бир таң калтырганы сиздин багы жеке кесибиңиз, профессионалдык ишмердүүлүгүңүз бул журналистика экен. Анан журналистика менен курулушту, башка тармакты айкалыштырып алып кеткениңиздин бир сыры барбы? Кантип өз кесибиңизди улабай анан ушул башка жумушка, мамлекеттик иштерге аралашып кеттиңиз? Мүмкүн сизден жакшы бир журналист чыкмак? Мүмкүн. Биринчиден мен 5-6 класстан баштап ыр жазчумун. Орусча, орус тилинде ыр жазчу элем. Анан өзүмдү бир келечекте жазуучуга даярдайнам деп болгон адабият, художественный литература деп коет, адабияттардын баарын окучумун. 7-класста мен окуган уже 3 нарында 3 детский библиотека бар болчу. Бир дагы бир көркөм адабияты калбай калган. Мен окуган. Бүгүнкү күндө дагы болгон китептердин баарын окугам. Өзүмдү ушу жазуучулук кесипке даярдап келгем. Анан ошого байланыштуу качегар болуш дегеним менде ата болгон жок, бир тууган болгон жок, мамам эле бар эле. Анан ал киши эшикке чыкса эркек, үйгө кирсе аял болуп иштеп, оокат кылып мени багам деп жүрчү. Анан ошо кишиге жардам кантип берсем деп анан ушу жумуш издесем, качегарлык жумуш бар экен, качегар болуп иштеп, мамама айлык боюнча жардам берсем деген тилекте иштегем. Анан кийин армияга кеттим, армиядан келип койдо окууга өтөйүн деп Казань университетинин историко-философский факультетинин журналистика факультети бар экен, отделениясы бар экен, ушу журналистикага барып ошону бүтүргөм. Бирок анан партиялык советтик кызматтарда иштедим. Кийин бул демократия келгенде бизнеске өттүм. Курушчулук бул бизнес катары гана мен кабыл алам. Азыр бош убактыңызда ошол бала кездеги кыялыңызды ишке ашырсам, бир нерсе аркамда калтырсам деген ой пайда болобу? Конечно, пайда болмок түгүл. Азыр бүгүнкү күндө жазып атам. Бул мемуар болобу жаганда? Бул бирөө мындай автобиографический эссе. Жанагы цирроз печени 4-й стадии деп мен уже өлөсүң деп калганда ошондо өлүкчөктү болгон жазып кетейин деп абдан жизнь спрессованную минуту деп коет. Ошондо жанталашып жазгам да. Андан кийинкиси азыр мындай аңгемелер жыйнагын жазып атам бүгүнкү күндө. Бирок чоло тийбейт. Вообще тийбейт. Таң атат деле, анан кечкирет. Өбүнчөсү ушул өзүмдүн иштерим жанагы эле курулуш иштерди аркалап келатам. Андан тышкары саясат. Ушул иштерден колум такыр тийбейт.
Бүгүн биздин студиябызга келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Студиябыздын мейманы кечээ бүгүн программасынын бүгүнкү катышуучусу Жогорку Кеңештин 4 жана 5 чакырылышынын депутаты Нарынбек Молдобаев болду. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Эми алдыда болсо Марал радиосу өз уктурууларын түз эфирде уланта бермекчи. Толкунда калыңыздар.